Мукбанг тартуучулары сүйүп жеген эноки козу карындарын үй шартында жасайбыз. Жуулган козу карындардын өзөгүн кесип алып, майда бөлүктөргө бөлүп алабыз. Бычактын жардамы менен деле бөлсөңүз болот. Андан соң соус даярдайбыз. 2 аш кашык томат, жарым кашык ачуу кызыл калемпир, жарым кашык паприка жана сахар кошобуз. Кисло-сладкий даам берет. Татымына жараша туз жана 2 чоң кашык соя соусунан кошобуз. 2 зубчик чеснок кошобуз. Мен тоңдурулган чеснок коштум. Үстүнө 2 аш кашык суу куюп, жакшылап аралаштырып алабыз. Ысып турган казанга май коюп, козу карындарды салып, 2 тарабынан кызаргыча кууруп алабыз. Бат-баттан аралаштырып туруу керек. Андан соң даяр соусту куюп, 3-5 минутка жай отто бышырабыз. Өтө көпкө да бышырганга болбойт. Бизге жегенде кытырап туруусу керек. Жашыл чөптөр менен кооздоп кунжутта сээп койсоңуз болот. Аябай даамдуу болгондуктан ачуусуна карабай балдарым да жеди. Сиздер да жасап көрүүңүздөрдү сунуштайм. Эгер жаккан болсо лайк басып, сактап бөлүшкөнү унутпа.